Саламатсыздарбы? Ош шаарынын жалпы тургундары. Мурас коммерциялык эмес кооперативинде бүгүн сонун жаңылык. Кезектеги кардарыбыз кыяла ордун алып үйлүү болуп турган чак. Аны кандай шартта алды, кантип алды, сиздер менен чогуу үй ээси менен бөлүшмөкчүбүз. Биз турган аймак Фуркат айылы, Насирдинов көчөсү. Тагыраак айтканда болжол Оштун Т кире бериши. Үй бүлөнү чакырып алсак. Ассаламу алейкум. Үй кут болсун. Аке, саламатсыздарбы? Саламат. Мурас кооперативинен келип калдык. Буюрса ушул үйдө жалаң жакшылыктар тойлой болсун деп жакшы ниет кылабыз биз дагы. Кана жүрүңүзөрчү, өтө сонун кооз, 2 кабаттуу үйлүү болупсуздар. Буну кандай шартта алдыңыз, кантип алдыңыз? Үйдүн ичинде жалпы калган уланталы, жүрүңүздөр. О, эже үй кут болсун. Şu жалаң сиздердин жакшылыктарыңызга кызмат кылган үй болсун. Эми эже Мурас кооперативин сиз кайдан уктуңуз? Мен бул үйдү ошо Нуриза деп өзү мурдатан катташып жүргөн сиңдим бар эле. Ана домдо турабыз өзү негизи 4 бала менен. Чоң кызымы турмушка бергенде дом сәл тарыраак болду. Аны ушул сиңдиме ошо Мурас компания тууралуу билбей эле туруп, ошо үйүм чоңойтойун дедим эле. Кысылып кыйналып жүрөм деп калсам эле ушул келин мага кеңеш берип калды. Как раз мен ушул компанияда иштейм эже, жардам берип чоңойтсок болот деп. Анан бир алдын сәл коркуу сезим болду. Анан дагы сүйүнүү дагы сезим болду. Коркпой эле ала бериңиз дегенинен Куда буйрса ошо үйдү алып калдык. Үйлүү болуп сүйүнүп турган чагыбыз жолдошум экөөбүз маслихатташып үйдү саталы деп сатып $38 000 2 комната үйүздү. Анан бул үйдү алып калдык. Манан коркпой эле коюңуздар. Ошо компания жакшы. Элге көп жардамдары тийип атат. Коркпой эле ала бериңиз деди. Анан ошо менен ала берели деп жолдошум да макул болуп калды. Ошо менен алып калдык жардамы менен. Ошо азыр ушу корпоративдердин жардамы менен ошо бизге окшогон адамдар көпчүлүгү үйлөрүн чоңойтуп, үйлүү болуп, талада жүргөн балдардын дагы акчалары сразу эле азыр топтолуш кыйын экен. Ушундай жакшы экен, ыңгайлуу. Алганга чейин коркуу болду. Уйкубуз качып, түнкү саат 1-2ге чейин сүйлөшүп отура беребиз, не кылабыз болуп атат. Анан алып калгандан кийин анан сүйүнүп калат экенбиз, Талада жүргөн, иштеп жүргөндөргө, бизге окшоп үйүн чоңойто албай жүргөндөргө жардам экен, чоң эле жардам экен. Ошо эле Куда буйрса, мына бөлүп төлөп алсак, анан биз 50%-ин берген үчүн 2 ай мөөнөттешти эле. Анан өчүрүтүбүз 2 айга чейин эле болду. 45 күн делип атты эле, 45 күнгө деле жетпей эле алып калдык. Демек сиз 50+4 программасы менен үйдүү болуп отурасыз, Демек негизи өзү план боюнча 50%-дыкта 2 ай күтүү мөөнөтү бар эле. Ошондо сиз 45 күнгө чейин эле алып калып атасыз да. Азаматсыздар. Эми сизге дагы бир суроо, Бегайым, башка инсандарга сунуштайт белеңиз ушул Мурас кооператив? Эми мен багы үйүмү чоңойтуп алып, анан оюздагыдай үйлүү болуп калган үчүн мен бардык эле адамдарга сунуштамакмын. Эми багы айтып атпайм, азыр сразу эле алыш кыйын. Азыр көрүп атасыңар, продукты кымбат, албол кымбат, айлыгыбыз азыраак дегендей. Анан эми багы бардык эле адамдар үйлүү болуп, ар ким өз үйүндө жашаган жакшы эмеспи? Анан ошого, конечно, сунуштайт элем. Айтыңызчы, Бегайым эже, кайрадан дагы Мурас кооператив менен кызматташууга даярсызбы? Өзүмүн ошол аяштарыма, жакындарыма сүйлөшүп, алар да мени көргөндөн кийин ошо бизде дагы Эрчит бар дегенинен кечегиде бир аяшым Эрчит бардым. Айылда дагы ошол аяштарым, анан ошо кайнөөлөрүм, өзүмдүн сиңдилерим дагы ошо бизде Эрчит барчы, бизге да жардам берчи дегендер көп болуп атат. Эми Куда буйрса даярмын деп эле айта алам. Алганга чейин эмне болуп атасың, кандай болуп атасың дешти. Анан алгандан кийин ошо бизде дагы Эрчит бар дегендерди Куда буйрса Эрчитип барып атам. Урматтуу кыргызстандыктар, Мурас кооперативи сиздер менен дайым кызматташууга даяр. Элдин мүдөөсүн канааттандырып, үйлүү болгондорду куттуктайбыз. Андыктан бизге кайрылыңыздар.
сиздердин чечилбеген маселеңиздерди үй болобу, автоунаа болобу же батир болобу же жер там алганга муктаж болуп атасызбы, сиздер менен кызматташууга биз ар дайым даярбыз. Андыктан бизге кайрылыңыздар. Мурас кооперативи сиздер менен ар дайым кызматташууга даяр. Алган мүлкүңүздөр муундан муунга мурас болсун. Азим байке, үйүңүздөр кут болсун. Бек эже, дагы бир жолу куттуктайбыз. Рахмат. Биз сиздер менен кызматташууга дайым даярбыз. Мурас кооперативи.